Assalamu alaikum dostlar. Kutman күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Чүй жергесиндебиз. Ысык Ата районуна караштуу Кегети айылына жакын тигилген 20 гектар гилас багындабыз. Мына ушул бакка бүгүн чаңдаштыруучу коебуз. Бүгүн ушул бак боюнча сиздерге маалымат берем. Мына бул алдыбызда турган воловой 3-чү гилас. Формасы болсо KGB формасында тарбияланып атат. Бул жерде гилас бакта Кордия, Регина, Карена, воловой 3-чү жана башка сорттогу гиластар бар. Мына достор, тоого жакын тигилген гилас бак. Быйыл буюрса 3-чү жыл кетип жатат. 2018 жылы тигилген бак. Тамыры максима 14 бар. Жана ошондой эле өзүбүздүн кара гиласка уланган гиластарыбыз бар. Бүгүн ушуларга бүчүр салуу боюнча маалымат беребиз буюрса. Мына бул жерде Балбай байке Германиядан алып келген бутактарды, гиластарды азыр ушуларды улайбыз. Биринчи мына сууга салып алдык. Сууда тургандан кийин биз буларды мына ушундай бутакча кылып жалбырактарын кыркып алабыз. Мына Касыл жанеке кыркып атат. Мына ушул бүчүрдүн ортоңку бөлүгү, бышкан бөлүгү жакшы болот. Мына ушул бүчүрлөрдүн бышкан бутагы бүчүрлөрү салынат. Кадимки канцелярлык бычак. Биринчи мындай түз кесип алабыз. Андан кийин мына бутуга карай ушундай түз кесилет. Мына бул жакка карап түзүлүп, анан бул жактан мындай ачылат. Мына бул жак ачылат. Андан кийин мынакей сол жак бурч ачылат. Мына ачып алдык. Мына көрдүңүздөр, Т формада болду. Туурасынан кестик, анан узунунан кесип алдык. Бул эң оңой, эң ишенимдүү Т формадагы бүчүр салуу болуп эсептелет. Башка түрлөрү дагы көп. Башка түрлөрүн алдыдан көрүш керек, телефонда бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн сиздерге. Мына ушул улоодо өтө көп процент көктөйт. Азыр бул жерге бүчүр салабыз. Мына бүчүрдү эки кабактын ичине салып койдук. Азыр астынан баштап пленканы байлап коебуз. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.